Кемпир. Ертең базарға барғанға даярданып қойдым. Мындай қылалық. Погрептегі картошка менен тиги короодо барып малды сатып келейин бар. Ай. Сен эмне эле ойлонуп калдың? Азыр элдин баардыгы түшүмүн малын фермер кейж аркылуу эле сатып атышат. Мен сен деле сүрөтүн жүктөп, үйдөн чыкпай эле сатсаң болот. Опай. Фермер кейжи тиркемеси менен мал базарда, дыйкан базарда алаканыңызда. Сатып атам. Адарек боюнча келе бериңиз, Ассаламу алейкум, урматтуу Учкун Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн 29 ноябрь 2020 жыл күнгө жекшемби. Биз азыр Учкун айылында жайгашкан Учкун мал базарынын алдында турабыз. Мал базарга кирип, бүгүнкү күнгө болгон жалпы малдардын баасын билип чыгабыз. Андыктан баарыңыздар биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Ушул боз үйдү 70 000 сом дейт. Экөөнү тууган экен, ичиндеги топогу 3-үчүсү болот экен туулса. 70 000 сом. Ушунун баасы 100 000 сом дейт. Нол торпогу, экинчи торпогу экен. Бер жакта турган. Экинчи туңуч. Кысыр боз экени пока белгисиз экен. Ушул боз үйдү 85 000 сом дейт. Экөөнү тууган боз экен. Ичиндегиси туулса 3-үчү торпог болот. Ушул биринчи туңгуч саан үйдү 85 000 сом дейт. Торпогу эркек экен, азыр торпогун көрсөтөбүз. Базар канча турат ака? 85 000 дейт. Биринчи туңгуч. Базар канча турат? 70 турат. 70. Нол торпогу эркек экен. Канчанчы туңгуч ака? Экинчи туңгуч. Басычы? 90 000 кемі бар. 90 000 кеми бар дейт. Болушу 85 000. Болушу 85 000, 5 000 сом түшүп кетет экен. Пародасы кадимкидей обычный да? Жайдар парода. Бет желимдер жоон экен. Канча литр сүт берет ака? 3 литр сүт берет. Ушул сан үйдү 85 000 дейт. Торпогу 3-үчү торпогу. Ургач экен торпогу. Токолуй. Эме канча литр сүт берет? 3 литр сүт берет экен, 3-4 литр. Нол Галштин деген пародадагы уй, 3-түү тууган, азыр боз экен. Баасы 120 000 сом дедиңиз. Кем бар? Канча литр сүт берет бул? Туғаны 20 Канча дейсиз? Туғаны 20 берет да. 20 литр туса. Демек сүт багытындагы экен да бул. Ушул үйдү 70 000 сом сурап атат, бирок ээси 73 000ге берем дейт. Боз 1-2 айдын ичинде туйт дейт. Туса 3-үчүсү болгон болот торпогу. Ушул саан уй, нол бер жагындагы кара торпогу 3-үчү торпог экен. Торпог эркек. Баасы 100 канча? 130 000 сом дейт. Almaz Kemal, 120'e veret de. Ha, şunları mı şef? 18'e vermeydi aslında. 20'e verir de. Ушул боз үйдү 65 000 дейт. Ичиндеги торпогу 5-инчиси. Бул канча сүт берчү эле ака? Бұл 10 литр, 12 литр süt verir. Демек сүтү жакшы экен да. Коюбу? Баасы 65 000 деди. Ушул биринчи туңгуч үй экен. Боз. Анан торпогу дагы бар. Торпог эркек, а? Торпог эркек. Баасы 100 000 сом дейт. Кеми бар? Канча турат ака? 90 000 турат. Ушул кара үй Ала Тоо пародасындагы боз экен. Туса экинчи торпог болгон болот. Бул канча литр сүт берет ака?
12 litrden süt berip turган. 12 litrden süt berген eкен. Demek birinci toңгучунда. Basıçı? Kana 110. 110 ming so'm. Bu Bishkekten kelgan mi? Şu Sanoy torpog'u ekinchi ekan. Bası 110 ming so'm deydi. Torpog'u urg'achi, жаңы эле torpog'. Qancha litr süt beradi? 8-10 litr süt beradi. 8-10 litr süt beradi. Bası qancha dedingizlar? 110 ming. 110 ming so'm. Hurmatlı dostlar, бұл Герафорд пародасындағы уйлар. Нол экинчи торпогы екен, нол тұрған. Экинчи торпогы азыр желін көрсөтөбүз. 10 литрден ашык сүт берет дейт. Нол болсо ичиндеги экинчиси екен, бозу екен. Экөөнүн басы бирдей. 165 а? Же 160 ба? 160 ming. 160 ming so'm. Бұл боз, birinchi turgan nol. Sanu ekan. Torpog'i qancha oylik nol? 8 kunlik. 8 kun? Erkek burg'achi u. Torpog'i erkek burg'achi u. Erkek. Torpog'i erkek ekan. Demek 10 litrden aşık süt beredi. Ha? 10 litr süt var. Bular negizi et parodasında koyularken biroq süt dele 10 litrden aşık berediken demek sütkö dele etke dele jönөкөй malga karaganda көбүрөөк süt et berediken. Bular kayaktan gelgen taksir? Россиядан келген. Биздин климатка неме кылат экен, а? Жарай экен, значит. Бұл мүйізі, топаздың мүйізіне ұқсап ұзын шишкен. Нол, қачан туйд примерно? Айдай 1,5 ай. 1,5 айда туйд екен. Сол торпағы 8 күндік торпақ дейді. Шул Саной 101 миң сомға сатылыптыр. На торпағы. Торпағы еркек бургач ой. Torpog'i erkekmi? Urg'ach. Torpaq urg'ach ekan. Бұл Швед пародасындағы Саной екен. Сатылған 101 миң сомға сатылды. Ург'ач торпақ 22 миң сом дейді. 22 миңге алыптыр.